Мирлан Мырзаев кайрадан курамга чакырылган жок. Ооба, туура уктуңуз. Көпчүлүк кыргыз футболун көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө айланган Мирлан Мырзаев июнь айында боло турчу оюндарга чакырылган жок. Анда сөз башынан болсун. Саламатсыздарбы кыргыз футболунун көрөрмандары. 5-10 июнь күндөрү кыргыз курамасы Түндүк Корея менен коноктоо жана Бириккен Араб Эмирлиги менен өз үйүбүздө оюн өткөрөбүз. Максим Павлович окуу машыгуу жыйындарына жалпы 30 оюнчуну чакырган. Алар дарбазачылар Ержан Токотаев, Нурланбеков Курманбек, Пряткин Артем, Орунбаев Өмүрзак. Коргоочулар Тамирлан Козубаев, Валерий Кичин, Кристиан Браузман, Мищенко Александр, Арсланбек Бердинов, Сулайманов Уланбек, Эрмек Кенжебаев, Кайрат Жыргалбек уулу, Кайрат Изаков. Жарым коргоочулар Адылжан Абдрахманов, Элдияр Зарыкбеков, Эрболот Абаев, Арген Жуматаев, Магомед Узденов, Байбол Эрмеков, Гүлжигит Алыкулов, Амир Жапаров, Бимирза Жеңишбеков, Бекназ Алмазбеков, Алимардан Шүкүров, Кимимер, Гүлжигит Бөрүбай, Нурбол Бактыбеков. Чабуулчулар Мерк Кай, Максат Алгулов жана Жоэл Коджу. Албетте акыркы курамга 25 гана оюнчу тандалып алынат. Бирок Кыргызстан чемпионатында гана эмес, башка лигаларда мыкты оюн көрсөтүп жаткан оюнчулардын чакырылганы сүйүндүрөт. Мисалга, Беларусь чемпионатында өзүн жакшы көрсөткөн Гүлжигит Бөрүбаев, Кыргыз алтын менен бул сезондо мыкты оюн көрсөтүп жаткан Нурбол Бактыбеков, ошондой эле Мурас Юнайтедди алдыга сүйрөгөн Максат Алгулов, алайдын сол канатын бекемдеген Кайрат Изаков, өзгөн клубунун коргоонусун чектей бекемдеген Уланбек Сулайманов сымал оюнчулар курамга чакырылганын сүйүндүрөт. Бирок ошол эле учурда Беларусь чемпионатында Неман клубу үчүн жакшы оюн көрсөтүп, өзүнүн деңгээлин жогорулаткан Аман Турша Мырзаевдин чакырып албаганы суроо жаратат. Бирок ошентсе да Максим Павлович көзгө толмой оюнчулар чакырып, курамдын негизги өзөгүн түзгөн оюнчуларды курамга кийирген. Бул курам менен Түндүк Кореяны Эр-Рияд шаарында, ал эми Бириккен Араб Эмирлигин өз үйүбүздө жеңишибиз керек. Ал эми Катар өлкөсү бир да оюнда жеңбесе, биздин кийинки баскычка чыгууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок акыркы тизимге кимдер кирбей калышы мүмкүндүгүн болжолоп көрөлү. Дарбазачылардан Орунбаев Өмүрзак, Пряткин Артем, Курманбек Нурланбеков менен тең талашып өзүн көрсөтө алса, бул үч дарбазачынын экөөсү калуусу мүмкүн. Коргоочулардан 9 коргоочунун ичинен Арсланбек Бердинов же Уланбек Сулайманов курамга кирбей калуусу мүмкүн. Жарым коргоочулардан Эрмеков Байбол, Жеңишбек Бимирза уулу негизги курамга кирбей калуусу мүмкүн. Ал эми чет өлкөдөн бизди көрүп жаткан мекендештер, описанияда шилтеме аркылуу кирип, биздин Telegram каналга катталып футбол жаңылыктары менен кабардар болуңуз. Ал канал 1000 катталуучуга жеткен соң, кээ бир чемпионаттык оюндарды түз алып берүүгө аракет кылабыз. Көрөрмандар бизге катталып, жактыруу белгисин басканды унутпаңыздар. Кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.